Ассаламу алейкум. Мынау Англияга келип аткан набор боюнча биздин мекендештерибиз жөнүнчө айтып берейинчи. Кайда келбе, Москва барба, баягы эле кыргыздын кыздары. Азыр эми Англияга келбе, мына 2 жыл болуп элек жатып, кайра дагы кыргыздын кыздары болуп атат да. Кыргыздын эркектеринин артын жаман аты кылган, кыргыздын жакшы кыздарынын атын жаман аты кылган ушу биздин кыздарыбыз болуп атат да. Урматтуу биздин миграция Министерство труда жанагы мигрант кежинин башчысы биздин сиздерден суранам. Айгүл Эшенкуловна жана биздин башчыбызга үй жактагы эркектерди жөнөткүлө Англияга. Аял затыбызды үйдө калтыргыла, урматтуу мекендештер. Ошентип айтсам, кээ бир эжекелер айтышы мүмкүн, сен менин баламды багасыңбы, тигиндей үйлөмдү багасыңбы? Буга чейин Англия жок дагы багып келгенбиз. Багасыңар, Кыргызстанда Кудайга шүгүр өнүгүп келатат. Айтып кетчү нерсе. Мына сөз башынан болсун да. Мына быйыл Fruitful Jobs'тан Англиядан адамдар барышты. Кыргыздын кыздарыңарга айтып койгула, аял заты бияка келгенде дейт. Бул жерде төрөп койсо, гражданство бербейт. Ушуну түшүндүрүп айтып койгула деп барып атат да бизгечи. Экинчиден, мына биз 2 жылдан бери келип иштеп атабыз. Бияка келгенде анча-мынча болгар, румун дегендер кыргыздын кыздарын билчү эмес. Көбүчө анан Кыргызстан десең, мен девушкам болчу былтыр келген дейт да бирөөсү. Мен бирөөсү менен чогуу жашап жүрдүм деп сүрөттөрүн көрсөтүп атат да. Эми ушунчалык бул намыска тие турган нерсе да. Жакшы эжелерибиз, карындаштарыбыз бар. Аларга сөз жок. Мени тытып жейсиңер, мен билем. Жаман көрөсүңөр, бирок бул жаман кыздарга да. Экинчиден, бул жерге келгенде силер офиска отурбайсыңар. Силер бул жерде талаада иштейсиңер, суугунда дагы, мустагында да иштейсиңер. Ден соолугуңар керек, эртең күрөшүңөр керек, эртең ден соолук керек. Буяка эркекти эмнеге жаратты Алла Таала? Эркекти эркек кылып ошол четке чыгып иштесин деп жаратты да. Кайда болбосун, биз дагы барабыз, мен дагы барам деп эле каяка кетсе эле ошону тапырап эле келип аткандар бар да, аял затыбызчы. Үй бүлөсү да, мен TikToктон видео чыгарам да, жадагысы кээде жазышат, менин күйөөм барып келди атат деп. Буякта жалаң эркектер, ондай караванда жашашат, анча-мынча. Жалаң талаада жүргөн адамдар эч нерсе көрбөгөнү көздөрү күйүп калган бардыгычы. Анан өзүңдүн аялыңды жөнөтүп атасың, бияка карындашыңды жөнөтүп атасың. Кел өзүң аялың менен келсең болот, карындашыңды өзүң карап келсең болот. Анан бияка жөнөтүпчү. Мисалы, бүгүн менин намысыма тийген нерсе, мен биздин кыздар андай эмес деп бирөөлөр менен Англияда ушинтип иштеп жүргөндө айттым да, айтсам, эме дейт, былтыр Кыргызстандан бир девушкам бар болчу деп сүрөтүн көрсөтүп атат да. Болбосо семейный, чогуу жашап жүрдүк, жатып жүрдүм, болбосо аялы да бар да ошолдун, Бөлөк Улуттунчу. Ошондой сөздү укканда кантип жүрөгүң титирбейт, жакшы кыздарыбыздын артынан жаман ат кылып атат да. Турцияга барганда билесиздер, Турция Кыргыздын кызы десе бардык түрктөр жабыша берет. Эмне үчүн деген жеңил ой дешипчи. Эми ушул нерсени токтото